Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Balana en жақшы, en қос, dini жаттан жаман мани туюндурбаган ысым кою зарыл болуп эсептелет. Түшүнүктү? Кайталайын. Dini jаттан жаман мани туюндурбаган бир ысым коюусу зарыл болуп эсептелет. Hazreti Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзү бар. Эмне дейт? Алла Таалага en сүйкүмдүү болгон эки ысым бар дейт. Абдуррахман жана Абдуллах дейт. Ооба. Буларды коёсуң. Бизде алхамдулилла баягы канчалык деңгээлде балдар төрөлгөндө эмне кылышат? Азыркылар алхамдулилла дини ат коюуга аракет кылышат. Же Hazreti Пайгамбар аттарынан бирөөсүн коёт, же сахабалардын аттарынан бирөөсүн коёт, же Аллах субханаху ва тааланын ысмы эмнелерин, сыпаттарынын Асмаул Хусна коз ысымдарынын жанына Абду деп кошуп кое берет. Түшүнүктүбү? Бирок кээ бирөө бул жерде да аша чаап кеткендер бар. Мисалы ысымдар бар. Алла Тааланын Асмаул Хуснасына окшогон ысымдар бар. Туурабы? Мисал дейли, жакында болгон окуялардан бирөөсү. Мисалы, Тажикстан менен болгон маселеге келгенде, президенти бар. Атын атагым келбейт. Туурабы, туура эмеспи? Ана бул Алланын ысмы, бул адамды сөкпөгүлө, тигиндей мындай, ооба, этикалык жактан туура эле болуп эсептелет. Бирок диний жаттан алганда бирөөгө Рахман деген атты койсо болобу же болбойбу деген суроо берилет. Рахман деген атты койсо болобу же болбойбу? Жок, арам дейт, ширк болот деп айтышат. Жок, андай нерсе жок. Рахман деген ат койсоң болот. Кайсыны койбойсуң? Алланын ысмын койбойсуң. Ар-Рахман деп кое албайсың. Түшүнүктүбү? Ар-Рахман дегенде бул ким? Аллах. Рахман дегенде муштарак деп коебуз. Сыпат жагынан мээримдүү. Бул инсан да мээримдүү, Рахман.